Алымқұлов Сайдович, бүгінгі күндө материалдық техникалық базаланыстар жетиштүүлүү деңгээлдеби? Мисалы алсак, онкологияга 2,5 миллиард акча керек. Башка каражаттарга да көп керек, бирок азыркы кезде биздин бюджетибизден кошумча 1 миллиард сурап атабыз. Бул жетиштүү эмес, 1 миллиард. Bunun бардыгы ошо оборудование сатып алган же лекарственный обеспечение? Жок, бул бардыгы оборудование, реактив, дары-дармектерге кетип атат да. Эми үчүн дегенде өзүңүз билесиз, онкологияга 600 миллион эле берилет. А бизге муктаждык 2,5 миллиард. Мен айтайын деген маселем да болуп атат, Алымқұлов Сайдович. Бүгүнкү күндө элибиз чындыгында багы скорый помощь машиналары жетишпегендиктен кейинки учурларда ошол шаарда, Борбор шаарыбызда деле чакыргандан кийин 1 саат, жарым саат багындай узак мөөнөттө келип атат. Региондордо болсок, кечээ биз барып жолугуп келгенде, 450 миң жашаган калкы бар ошо Кара Суу районунда 6 гана скорый помощь машинасы бар экен. Алар дагы багы эскилиги жетип, бир күн жүрсө, 2 күн бузулуп, ушундай бир аянычтуу бир абалга келип калыптыр да. Ушу боюнча бир өзүңүздүн кандай алдыда пландарыңыз бар? Качан жаңы багындай современный акыркы үлгүдөгү заманбап машиналар менен обеспечение кылабыз? Биз Россия өлкөсүнөн 3 миллион долларга грант суранганбыз. Ошолго кол коюлуп, ратификациядан өтүп берсе, 295 тез жардам машинеси келет. Ошондо муктаждыкты дагы жарабыз. Бирок сиз өзүңүз медицина иштегенде билесиз, тез жардам машинеси 24 саат иштейт. Кээ бирлери ремонтто, кээ бирлери эскилиги жетип атат. Биз ошол биздин өзүбүздүн гаражыбызды жылдан жылга жаңыртып турушубуз керек. Ошону айтып атам, эми көбүнчөсү ошол острый, экстренный муктаж болгон жарандарыбыз кайрылат да. Ал учурда кээинки учурларда ошо жетишип барбагандыктан багы жоготуу учурлар дагы жок эмес бул боюнчачы. Анан Азамат Кенешевич, айтсаңыз, сиз ошо 25-26 жылдаргы ошо милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча канча прогноз кылып атасыз бюджетиңизде? Мыйзам долбоорунун аткарылышы боюнча 25 жылга 8 миллиард 25 миллион карап атабыз. Бул биринчи окуудан өткөн. Бул бүгүнкү алып кирип аткан, бул такталган 24-тün бюджетин алып кирип атабыз. 25-тикин 8 миллиард 28 миллион сом. А сиз инструментальный обеспечение кылганыңызда мүмкүнчүлүк барбы? Бар, анын ичинде ошол бардыгы отурат да. Ошо биз нормативке салып туруп, ошону саламаттык уюмдарына каржылайбыз. Алар өздөрүнүн муктаждыктан, өзүнүн планына жараша ошону иштетишет каражатта. Себеби өзгөчө ошол хирургия жаатында эмгектенген, ортопедия жагында эмгектенген врачтарыбыз кайрылып атат. Инструменттери аябай эскилиги жетип, кээ учурларда ошол багы бул маселе боюнча Алымкадыр Сайдович менен дагы айттык эле. Биз тараптан кандай колдоо керек болсо, бул нерсени колдоп берели. Себеби багы колдоруна курал бербейли, алардан требут эте бербестен, ак халатчан кесиптештерибизден дагычы. Биз дагы ошо смета түзүлүп атканда, ошо медикамент менен жанагы оборудованияга биринчи приоритеттүү түрдө ошол каражаттарды ошо жака койгула, андан калгандарын койгула деп талап кылып атабыз. Бюджетти бөлүштүрүүдө ошо максаттуу ошол жактарга пайдалансаңыздар. Албетте.